Саламатсыңарбы студенттер? Ош гуманитардык педагогикалык институтунун табияттануу жана география факультетинин биология адистигинин 3-курстары үчүн мен Сагынбаева Гүлзада Базбековна адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы предметинен жаңы лекциялык сабак көрүү анализатору сабагын онлайн сабагын баштайбыз. Бүгүнкү биздин сабактын негизги планы болуп көрүү анализаторунун жайланышы же топографиясы, көрүү анализаторунун түзүлүшү жана иш аракеттери болмокчу. Сабактын негизги максаты көрүү анализаторунун жайланышын, түзүлүшүн жана иш аракеттерин окуп үйрөнүү. Анын негизинде бүгүн биз көрүү анализаторлордун жайланышын, түзүлүшүн жана иш аракеттерин билип, үйрөнүп аныктайбыз. Анда, урматтуу студенттер, биз видео тасмага көңүл бурсак. Биз силер менен бүгүн көрүү анализаторун көрөбүз. Ал негизги органы болуп көз эсептелет. Биз көрүү анализатору аркылуу айлана чөйрөдөгү бардык нерселердин түсүн, көлөмүн, формасын, башкача айтканда 90% чагылуу менен көрө алабыз. Көз, мынакей көрүп тургандай, көз алмасынан турат. Ал көз алмасы ондой шар түрүндөгү формада болот дагы, негизинен 3 бөлүккө бөлүнөт. Биринчиси перифериялык, башкача айтканда четки. Экинчиси проводниковый деп коет, өткөрүүчү. Үчүнчүсү борбордук. Негизинен бул ушул көрүү анализаторунун негизги бөлүктөрү болуп эсептелет. Ошонун ичинен биз перифериялык же четки бөлүмүн карасак, ал бул көз бөлүгү болуп эсептелет. Негизинен көздүн алмасы ушул перифериялдык бөлүктү аткарат. Мынакей шар формада болот. Бул өзү 2 бөлүктөн турат. Көз алмасынан жана жардамчы органдарынан турат. Эгер биз жардамчы органдарынан баштай турган болсок, бул көздүн сырткы морфологиялык түзүлүшү болуп эсептелет. Ал негизинен каттан, кирпиктен, жаш бездеринен жана өткөрүүчү каналдардан турат. Кат жана кирпикчелер булар көздүн алмасына чаңдын киришинен, аны ар түрдүү сырттан келген урунулардан сактайт, коргойт, сууктан, муздактан коргосо. Ал эми жаш бези химиялык зат катары анын курамынан турат дагы, тазалайт. Эгерде биз көз алмасын карасак, ал көз алмасы көз чанагында, көз чанагында жайланышкандагы булчуңдар менен бекип турат. Көз алмасы сыртынан, мынакей биринчи катмар, 3 катмардан турат да, биринчи катмарынан, ортоңку катмарынан, анан ички катмарынан турат. Ал эми көздүн ортоңку бөлүгүн, мына көк бөлүгүн негизинен айнектүү чел, ал ак морт заттан турат, айнектүү челден турат. Эгер биз сырткы катмарын карасак, сырткы катмары 2 бөлүктөн турат. Алдыңкы бөлүгү линза, тунук челден жана экинчи ак челден турат. Бул эң көп бөлүгүн ээлеген ак чел болуп эсептелет дагы. Негизинен тунук челден сырттагы нерселер чагылып өтөт. Экинчи катмар болуп, бул кан тамырлуу катмар болуп эсептелет. Негизинен айланасы бүт кан тамырлардан турат дагы. Ал эми кан тамырлуу катмардын алдыңкы бөлүгү түстүү, мондой тегерек линза сыяктуу формада турган түстүү катмардан, анан экинчи катмары болуп кирпикчелүү денечеден, анан үчүнчүсү кан тамырдан турат. Мынакей эми 3-чү катмарды карап көрө турган болсок, 3-чү катмарыбыз болсо тордомо чел деп аталат. Тордомо чел арткы тешикче менен бүтөт. Арткы тешикче 2 тешикче болот да, бирөөсү кирпикчелүү сары денече болуп эсептелет. Ал эми экинчиси болсо көртак деп коет, башкача айтканда ал жогорураак тешикчеден турат. Ошол тордомо чел 2 үзүндүү болгон таякчалардан турат. Биринчи таякчасы бул таякчалар деп аталат, экинчиси колбочкалар деп аталат. Мына колбочкаларда түстөр ажыратылат, ал эми таякчаларда болсо кара ак кара түс гана ажыратылат. Анткени дегенде
иодопсин жана радиопсин деген пигменттер бар. Көздүн кареги алдыңкы бөлүгүндөгү кареги астында түстүү чел бар. Бул түстүү челдин ар түрдүү болушуна жараша, пигментине жараша каректер көк, кара, жашыл, күрөң түстө болот. Тунук сырттагы тунук челден сырткы жарык келип, ал аркадагы чечекейде линза чечекейдеги ортодогу тешикче аркылуу биригет дагы келген түрдүү нерселер тунук челде тетирисинен көрүнөт. Ал эми мисалы үчүн ошол чечекейден тунук челден өткөндөн кийин арткы тешикче аркылуу алар борбордук нерв системасына жеткирет. А дегенде ортоңку мээге жеткирилет, андан кийин чоң жарым шардын кежиге бөлүгүндөгү көрүү нервине барат. Көздүн негизинен сырттагы ар түрдүү нерселерди тунук даана көрүнүшүнө багытталышы бул аккомодация деп аталат. Ал аккомодация процессини тунук айнектүү челдин жылып кыймылдоосунун натыйжасында бул ишке ашат. Мисалы үчүн көрүүдө сырттан келген жарыктык менен кошо ар түрдүү түстөр келип, үчүнчү катмар тордомо чел аркылуу жеткиринип, ал аркылуу эгерде арткы тешик аркылуу толук өтпөсө, анда адам баласы жакындан жакшы көрбөй калат. А эгерде толук арткы жака өтүп, бирок ал толук чоң жарым шарларга жетпесе, алыстан жакшы көрүү толук жетпейт. Мына ошентип биз силер менен көрүү анализатору боюнча видео тасмага көңүлүңүздөрдү бурдук. Биз андан кийинкиге келсек, биз дагы бир рет бул видео тасманы толуктап бышыктап кете турган болсок, анда жалпысынан көрүү анализатору негизинен башкача аталышы сенсордук деп аталат. Бул сенсордук деп турат, моңке. Сенсордук деген сөз бул бүт эле айнектүү чел болуп эсептелип, чагылуу менен өткөндүктөн анын башкача аталышы сенсордук деп аталат. Ошол сенсордук же болбосо көрүү анализатору 3 бөлүктөн турат. Биринчиси перифериалдык, экинчиси өткөрүүчү, үчүнчүсү борбордук деп айттык. Перифериалдык башкача айтканда өзү айтып тургандай четки болуп эсептелет. Перифериалдык бул көз, негизинен көз алмасы ишке ашырат. Анткени сырттан келген ар түрдүү түстөр, нерселердин формалары, булар рецептор түрүндө келип, көзгө келгенден кийин, көзгө өткөндөн кийин алар фоторецепторлор нерв импульсуна айланат. Нерв импульсуна айлангандан кийин көз алмасынын арткы тешикчеси аркылуу ошол фоторецепторлорду импульс түрүндө борбордук нерв системасына өткөрүүчү каналдар ишке ашырат. Өткөрүүчү каналдарды бул негизинен көз алмасынын арткы тордомо челдин арткы бөлүгүндө жайланышкан эки тешикче бар деп айтканбыз. Ошол тешикченин сары денечелүү тешикче бул өткөрүүчү нервтерди өткөрүп берүүчү тешикче болуп эсептелет. Ал аркылуу бүт бардык ошол көрүү фоторецепторлор борбордук нерв системасына барат. Биз айттык, борбордук нерв системасы эки жерге барат. Биринчиси ортоңку мээге барат, андан кийин чоң жарым шарлардын кежиге бөлүгүндөгү көрүү анализаторунун борборуна барып, ал жерде кабыл алынган импульстар анализделип, жыйынтыкталып, ошол нерсенин таактаана түсүнү, формасын ажырата билүү борбордук нерв системасы аркылуу ишке ашат. Кийинки слайдыбызда биз ошол эле перифериалдык бул схемалык көрүнүштүн чыныгы көрүнүшүнө карап көрө турган болсок, перифериалдыкты көз алмасы аткарат. Өткөрүүчүлүк катмарды мынакей көрүп атасыңар, нерв клеткалары аткарат, нерв импульсуна айланып аткарат. Ал эми борбордукту мынакей ортоңку мээ, андан кийин кежиге мээ алып барат. Кежиге, чоң жарым шардын кежиге бөлүгү алып барат. Андан кийинки слайдда биз көздүн сырткы түзүлүшү, биз айттык, көз эки бөлүктөн турат. Көз алмасы жана көз алмасынын ички ядросу, ошондой эле жардамчы органдар.
жардамчы органдар болуп сырткы морфологиясындагы кааты, кирпикчелери, жаш бездери жана өткөрүүчү каналдар түзөт деп айттык. Ал эми көз алмасы жана ички ядросун биз силер менен кеңири токтолуп айттык. Дагы азыркы кийинки бышыктоодо аны түшүндүрөбүз. Көздүн ички түзүлүшү ушул биздин көз алмасынын түзүлүшү ички ядросу менен караганда айтсак, мынакей ички, ортоңку, сырткы 3 катмардан турушу белгиленген бул жерден. Эң мына сырткы бөлүк мынакей көз алмасы шар формасына ээ деп айттык. Көз алмасынын сырткы бөлүгү белоктуу катмардан турат. Белоктуу катмардын эң көп бөлүгүнү ак катмарлуу кабык ээлейт. Бул ак катмарлуу кабыкты склера деп атайбыз. Ал эми анын сырткы катмардын алдыңкы бөлүгүн тунук чел катмары аткарат. Мынакей бул жерде тунук чел деп айтабыз. Мынакей тунук айнектүү чел болуп эсептелет. Андан кийинки ортоңку катмар мына кызыл болуп турган кан тамырлуу катмар болуп эсептелет. Бул дагы склера менен бойлоп жайланышкан. Склера бул сырткы катмар, белоктуу катмар, ак катмар жайланышат деп айтканбыз. Мынакей эми ушунун алдыңкы линзалуу бөлүгүндө бул түстүү жаасымал кабык айланып алат. Мына түстүү жаасымал кабык айланып алган. Анын астында кирпикчелүү денече жайланышкан. Мына ошентип ортоңку катмар 3 бөлүккө бөлүнөт. Анын алдыңкы катмарын биз түстүү жаасымал кабык деп айтабыз. Монке. Экинчисин кирпикчелүү денече, үчүнчүсүнү биз кан тамырлуу катмар кызыл түстө болуп турат. Кирпикчелүү денечелерде булчуңдар бар. Ал кирпикчелүү денечелер мунул тунук челдин астында жайланышкан каректи, мунул ортодогу тешикчесин карек дейбиз. Анын аркасындагы түстүү челди биз чечекей дейбиз. Ошол чечекей менен түстүү мына каректи кармап турган булчуңдар айрыкча кирпикчелүү денеченин булчуңдарынын жыйылып жазылышы менен карек чоңоюп кичинерет. Көз алмасынын эң көп ортоңку бөлүгүнү мынакей айнектүү денече. Айнектүү денече мына сары түстө болуп турган айнектүү денече деп коебуз. Бул өзү мурт катмар болуп эсептелет. Эми биздин ички катмарыбыз болуп, ички катмарыбыз майда бөлүкчөлөрдөн турган, аябай майда бөлүкчөлөрдөн турган таякчалар жана колбочкалардан турат. Таякчалар колбочкаларга караганда өтө көп жайланышкан. Бүт эле көздүн арткы катмарын бүт ээлеп жайланышкан дагы. Ал эми колбочка болсо, могу жерде тешикче бар, сары так деп коет. Ушул сары такта жайланышкан колбочкалар. Таякчалар негизинен ак жана кара түстө ажыратып берүүчү кызматты аткаруу менен колбочкалардын арасындагы кара пигменттер сырттан келген жарыкты чагылдырбастан кармап турат. Ал эми колбочкалар болсо, булар өзү сары такта жайланышып алып, сырттан келген бүт баардык түстүү түстөрдү ажыратуучу кызматты аткарат. Анткени дегенде таякчаларда розопсин деген пигмент болсо, колбочкада иозонопсин деген пигмент бар. Ошонун натыйжасында алар ар түрдүү түстөрдү ажырата алат. Эми бул көз алмасынын арткы жагында моундай 2 тешикче бар. Анын мынакей мындайча айтканда сары тактуу тешикчесинен нерв талчалары, кан тамырлар андан ары өткөрүүчү бөлүк аркылуу борбордук нерв системасына алып кетүүчү жол бар. Ал эми негизги борбордуу тешикче болсо, бул карек чечекей менен түз байланышкандагы, демек ар түрдүү келген жарыкты, нурду бар жок кабыл алып, бул жерде кара пигмент аркылуу нурдун чагылып кетишин сактайт дагы. Экинчиден, бул жерде түстөрдү ажыратуучу кызмат аткарылат. Андан кийинки слайдка келсек, биз көздүн сырткы катмары.
Биз айттык көздүн сырткы катмары тунук челден турат. Ал эми арткы бөлүгү ак челден, склерадан турат деп айттык. Андан кийинкиси ортоңку катмарын айтканыбызда биз ортоңку катмары бул тамырлуу катмар деп айттык. Кан тамырлардан турат. Анын алдыңкы бөлүгүндө болсо мынакей бул жерде стрелка менен көрсөтүп койгонбуз. Бул түстүү жасымал катмар. Анын астында могу сүрөттү көрдүңөрбү? Бул кирпикчелүү денечелер. Анын артындагы кирпикчелүү денечелердин артындагы түстүү чел карек, ортосунда карек тешикчелерден жана түстүү челден турат. Ал эми үчүнчү бөлүгү мына кан тамырлуу катмар бүт арткы склераны курчап жайланышкан. Кийинки слайдка келе турган болсок, ички катмар. Негизинен оптикалык катмар болуп эсептелет дагы. Ички катмар тордомо чел деп аталат. Тордомо чел негизгиси мына тунук челден өткөн чечекей карек аркылуу келген ар түрдүү фоторецепторлор келип туруп арткы торчого кирет. Торчо мына катмардын бүт денечелерин таякчалар, үчүнчү катмар таякчалар жана колбочкалар ээлеген. Таякчалар бүт бойлоп жайланышса, колбочка болгону сары такта жайланышкан. Мына ошол сары тактагы колбочка түстүү челди, түстүү фонду ажыратса, түстүү ар түрдүү түстөрдү. Ал эми таякчалар болсо ак караны ажыратат. Урматтуу студенттер, мына ошентип биз бүгүнкү сабакты бышыктадык. Анда мен силерге үйгө тапшырма берейин. Силер бул көрүп турган көз алмасынын, нормадагы көз алмасынын бөлүктөрүн, ар бир бөлүктөрүн ушул сүрөттөгүдөй кылып тартып, сырткы, ортоңку, ички катмарлардын жана алар катмарлар кандай бөлүктөрдөн турушун стрелкалап жазып чыгасыңар. Андан кийин бул жерде түстөр турат. Бул түстөр эмнелерди түшүндүрөт? Эмне үчүн мындай ар түрдүү түс берилген? Ушуну силер тактап айтасыңар. Анда урматтуу студенттер, бүгүнкү сабак бүттү. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.